Баткенде өрүктүн алгачкы түшүмү корготулуп, сатыкка чыкты. Мындан улам өрүк базарларда соода кызуу башталды. Карабак айылындагы өрүк базарда 1 килограмм корготулган кактын баасы 800 сомдон сатылууда. Ана коңшу өлкөлөрдөн, Өзбекстандан алуучулар келип, Бишкектен келип, мына ушул баргектерди алып атат. Мына алар натуралдуу баргектер. Ушулар 400 сомдон саттым азыр мен. Мына шу тургандарды. Бергисин 350 сомго бергеним жок. Мына бүйүл энди өрүктүн боогуна байланыштуу өрүктөр кымбатыраак. Эм киши Данеги менен жакшы өрүктөр 500дөн сатылды. Ошол жакшы өрүктөр ошондо канча? 800гө чейин алды баргектин. 800гө сатылып атат. Өткөн жылдары Баткендин өрүгүн сатып алуучулар негизинен Тажикстандан келишчү. Чек аранын жабылышынан улам жергиликтүүлөр арасында өрүк сатууда кооптонуулар болгону жашыруун эмес. Бирок учурда негизги өрүк алуучулар ички базарларга жана сыртка экспорттоону колго алган ата мекендик ишкерлер менен өзбекстандык жарандар болууда. 2 жылдан бери жакшы болмай атты, өзүбүздө буягдан ташыйатпыз. Чек ара ачылгандыктан 2 жылдан бери өрүк алганы келип жатабыз. Быйыл Өзбекстанда өрүк жакшы болбоду. Кыргызстандагы бул базардан ар бирибиз 2 тоннадай өрүк алып кетебиз. Жакшы. Өткөнгүдөн көрө сал көпрок. Жакшы. Болот. Өзүбүздүн адамдар үйрөндү. Алып туруп Ресейге басып атат. Фура камаздар менен Бишкекке алып барып атат. Тор Ресейге өзүбүздүн балдар үйрөндү тажик кирбегенден бери. Поли Ресейге кетип атат. Үйрөндү өзүбүздүн балдар. Учурда Баткенде өрүк кургатуу жумуштары кызып, багбандар бир күнүн текке кетирбей түшүмүн жыйнап алуу менен алек. Асылбек Тажибаевдин да 1,5 гектар аянттагы 200 түп өрүгү бышып, шаштысын кетирип жаткан чак. Биздин ишенген эле түшүмүбүз, доходубуз ана шу өрүк болуп эсептелинет. Башка жерлерге караганда ушул өрүгүбүз болсо эле алдыбызда койгон көп пландарыбыз ишке ашат. Үй салабыз, келин алабыз, балдарды окутабыз, ана ошо ишке ушундай пландарга иштетебиз өрүк жакшы болгон жылдары. Каарманыбыз өрүктүн баасын туруктуу кармалышынан үмүт артып турат. Анткени жыл сайын түшүм жыйналган мезгилде жергиликтүүлөр массалык түрдө өрүгүн базарга алып чыгып, баа түшүп кетет. Өртү кургатып, жеп бүткөндөн кийин август айында бүт бардыгыныкы тегиз кургала таяр болот экен дагы, базарга алып чыкканыңызда сена түшүп кетет. Шону мен качан сена көтөрүлгөндө аз гана өрүк калат. Азыркы сена 700-800 болуп аткан убакта элге ырасы жакшы болот го, мында таяр эмес. Баткен эли минтип ар бир өрүктү колдон өткөрүп, үй шартында кургатышат. Базарга даярдап сата турган кып беребиз, мына алдылары мындай неме болуп каптыр. Кургап жакшына болуп каптыр. Ушул биздин ишибиз. Сөйөктөрдүбүздү жууп салып беребиз капканан. Аталар апарып сатып келет. Шуну менен тирилик кылып жатабыз. Турмуш жакшы. Өрүк болгондо кыйын болуп калат бирок. Өрүк бар. Биздин ырыскыбыз. Баткен элинин негизги кирешеси өрүк болгондуктан аны жакшы баага сатуу өтө маанилүү. Баанын туруктуулугун кармоодо адистер ишкерлердин өрүктү экспорттоо аракети жакшы натыйжа берип жатканын белгилейт. Биздин өрүктү бүгүнкү күндө ишкерлер тарабынан Түркия, Казакстан, Россия, жакын өлкөлөр, мындан сырткары Американын Чикаго шаарына чейин экспорттолуп атат. Жеке ишкерлер тарабынан азыркы күндө өткөн айда шу Казакстанга свежий түрүндө, Россиянын Красноярске, Москва, ошол негизинен Россия менен Казакстанга экспорттолуп. Баткенде өрүк багынын жалпы аянты 8000 гектарга жакын. Өрүк көп болгон жылдары 100 000 тоннага чейин өрүк терилип алынат. Анын кургатылганы 24 000 тонна болот. Учурда аймакта туруктуу иштеген өрүктү кайра иштетүүчү Алтын аймак жана Интерфрут деп аталган 2 гана кичи ишкана бар. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.